Manda atayin Kırgızca ornament kıldık. Eko boş деген. Eko boş деген. Şundan 53 tük verildi. Kuday kalasa kamca kızay. Şundan barığı жақсы болчу да болсо санын 200'e жеткиребиz boş şarında. Ana Onu mындай кылыш керек. 200 эмес, бул эгер баары жакшы болсо санын 1000ге жеткизиш керек. Санын 1000ге жеткизсеңер, ошондо гана Яндекске окшогон таксилерди чыгарасың да. 1000ге жеткизиш керек. Ош чоң шаар. Yok biz 200'de boş kalk geliriz, 100'de Bişkek'e aparabız, 50'ünü Jalat'a aparabız. 5 Kırgızistan'da kamtayız. Эмне үчүн Жалатка 50? Bundan biz приблизительно күнүнө bir 2000 сомдон киреше тапсак деп пландаштырып турабыз. Ошондо 2000 сомдон болгондо 10 таксибиз 20 миң, 50 таксибиз 100 миң сом болуп калат. То есть bir күндө биз 100 миң сом кредит алып турабыз. 50 таксиден. Кудай кааласа, бул таксилердин санын 100ге либо 200ге чыгарабыз деп пландаштырып турабыз. Кудайым насип кылып Алла Таалам буйруса, башка шаарга дагы, Бишкекке, Жалал-Абадка дагы ушул таксилерди коюп, сүйүктүү Ош шаарынын атын чыгарып, даңкын чыгарып, мынакей Кыргызстанда биринчилерден болуп, ушундай муниципалдык такси, муниципалдык мынакей эвакуаторларды иштетип баштаган бул Ош шаары, Ош мэриясы болот да. Ошон үчүн ушундай таксилерди эметтик, заказ кылдык. Булардын иштөө шартындагы жанагындай ушундай шофёрлорду маанайын көтөрүп, ушундай таза иштөөгө шарт түзүп берели деп, айлык эмес, ошол айлык маянасы издельный болот да. Булардыкычы, допустим, канча акча тапса, допустим, 1000 сом тапса, 200 сомго возможно алады болуп калат. 2000 сом тапса, 400 сомдук булар болуп калат. Жанагындай процент издельный болот да. То есть булар мурдабайт. А то азыр буларга айлык коюп койсоң, иштесе деле, иштебесе деле айлык кетет да. Ошон үчүн зарплатасы канчалык булар көбүрөөк акча тапса, көбүрөөк өзүнө да алат, көбүрөөк бизге да түшөт. Андан башка сыртына ичине камера койдук, GPS койдук. То есть бул таксилердин бардыгын Ош шаарынын кайсы жеринде жүрөт, биз карап көрүп турабыз да. Өзү такси кызматын уже фирма ачып, Кудай кааласа бүтүп калдык. Биз байкап карап турабыз, кайсы жерде турат. Анан жанагы булардын таксилердин безопасы болуш үчүн жанагы күнү-түн иштейт го, буларда жанагындай расписание менен, допустим, где-то bir 25 такси күндүз иштейт, 6-дан 6-га чейин либо кандай светойден кылып. Түнү дагы башка смена чыгып, түнү иштей турган такси кылып ошондой кылалы деп атабыз да, чтобы жанагы безопасы болуп, водительдер уктап калбасын, уруп албасын деген маселелер баарын карап атабыз. Кудай кааласа, Кыргызстанда биринчилерден болуп ушундай муниципалдык такси болду. Электромобиль, масловый, мынакей. Эч жагында даже чымын отура элек. 0 пробег. 0 пробег пленкасы менен. Мына Кудай кааласа, ушу жакшы ниет менен ниет кылып атабыз, жакшы ниет жарым ырыскы дейт. Кудай кааласа, ушу Ош шаарынын бюджетин берилген деле где-то bir биздин бюджетте bir 5 миллиардтан 10 миллиардка чейин акча туруш керек да. Анан өзүңөр билесиңер, акча жок болсо жумуш болбойт. Акча жок болсо шаар тазаланбайт. Акча жок болсо шаар өнүкпөйт. Акча жок болсо мынабу социалдык объекттер, мектеп, садик, реабилитационный центр, келечек чыгармачыл борбору дегендей, жанагындай дом молитва, дом престарелых деген ушундай ишканалар бар. Буларга баардыгына акчаны табыш керек да. Акча жок, сыртка каралбай калган бүт баардыгын ошо мэрияда канчалык акча көп болсо шаарыбыз өсөт, өнөт да. Ошол аракеттерди жасап атабыз. Урматтуу коноктор, сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Кыргыз эл баатыры генерал полковник Ташиев Камшет Рышачке берилет.
Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош облусунун тургундары, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери. Мына бүгүн биз Ошто жакшы маанайда, жакшы шарапатта ушундай сонун иш-чарада жолугушуп отурабыз сиздер менен. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бүгүн күндөгү жүргүзүп аткан саясатынын кайсы бир деңгээлдеги жемиштеринин бири деп айтсам болот. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаарында, Ош жергесинде, айрыкча Ош шаарында ушул шаарыбыздын акыбалы кандай болуп калды эле, шаарыбыз ушундай эскирип, каралбай, түнөрүп, ушунчалык бир бозоруп калган шаар болуп калды эле. Бирок ушуну эске алып, урматтуу президентибиз мындан ары Ош шаарына чоң жардам кылайлы, Ош шаарын көтөрөйлү, колдойлу деген максатта биринчиден ушу шаарга мэр кылып Жеңишбек Шерематовичти дайындады. Экинчиден ошол дайындаган күндө эле айткан болчу. Ош шаарына, шаардык ошол чарбасына иштете турган техникаларды толук бойдон алып бересин деп мага тапшырма берген. Ошонун негизинде биз Жеңишбек Шерематович дайындалган күнүн эртеси эле ушул жумушту баштадык эле. Мына бүгүн баары келип турат. 500 миллион сом акча президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ушул техникалар келди. Эми мындан ары ушул техникалардын бардыгы Ош шаарынын ичиндеги бардык чарбачылык жумуштардын баарын аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана башында биздин акыныбыз Ыдырыс энебиз айтып өткөндөй, мурун кийин ушул Ош шаарында бир иштетилейин десең, же техникасы жок, же бир колго илээрлик бир башка эмеси жок. Мына муниципалдык жанагы тазалык ишканасынын техникаларын көрүп жүрөсүздөр. Бардык эски, түтөгөн, талкаланган, союз малынан бери колдонулган ушундай техникаларда жүрүп калдык эле. Эми алардын бардыгын Жеңишбек жок кылсаңыз керек, аларды алып жок кылгыла дагы мына жаңы техникалар менен кызматташкыла. Мындан ары Ош шаарында мындан да көбүрөөк тартип болот. Мындан да көбүрөөк чарбачылык жумуштар аткарылат. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну жанагы жасаган жумуштарды көз боямоочулук менен, же бирөөнү алдап коюу менен эптеп убактылуу гана жасап өтүш эмес, чындап гана жөнөкөй адамдарга, карапайым эл журттун турмушуну өзгөртө турган, карапайым эл журттун кайсы бир деңгээлде ошолордун бир рахматын ала турган жумуштар жасагыла деп президентибиз тапшырманы берип отурат. Мен азыр мына эртең менен Бишкекте болдум, андан кийин Нарынга учуп кеттим эле, Нарындан келдим бул жерге. Так, азыр кайрадан учуп кетем. То есть бул эмне деген маселе? Бул деген бардык мамлекет кызматкерлер тынбай иштешибиз керек. Мамлекет кызматка келдиңби? Иште. Мамлекет кызматка келдиңби? Ошол элдин жакшыркай ак батасын алыш керек. Ал мамлекет кызматка келип, мурдагыдай мамлекет кызматка азыр байыш үчүн же болбосо өзүнүн бир кадыр баркын көтөрүш үчүн келбейт. Кадыр баркты эл көтөрүш керек. Ошондуктан бул жерде биздин арабызда турган бардык мамлекет кызматкерлерге дагы бир жолу тапшырма иретинде айтып өтөмүн. Кылган жумушуңардын бардыгында элдин ыраазычылыгы болуш керек. Бул эң негизинен укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, коопсуздук органдары элдин түздөн түз тилегин аткармайынча, же элдин түздөн түз ушул суроо талаптарына жооп бермейинче ишиңерге мындай жакшы баа берилбейт. Өзүңүздөр билесиздер, мына эл журтка дагы муну айтып коюшубуз керек, мындай жарыя кылып. Мына азыр сотторубуз, Жөнөкөй районунун соттору эң аз алган акчасы 300 000 сом болду. 300 000 сом болду. Облустукка андан да көбүрөөк. Жанагы жогорку соттун судьялары андан да көбүрөөк болду. Бул эмне үчүн жасалып атат? Ошол соттор коррупциялык элементтерге берилбесин, элдин турмушун, элдин ошо чече турган жумушун акыйкат чечип берсин деп президентибиз ошого умтулуп атат. Ошондуктан ушул маселени жакшылап карашыбыз керек. Билесиздер, Ош шаары эле эмес, бүт эле Кыргызстаныбыздын бардыгында эле, айрыкча Ош шаарында өтө криминалдаштырып кеткенбиз. Криминалдар көбөйүп кеткен, бандиттер көбөйүп кеткен.
опу кичтиктер, кыйынмын деген баягы чала спортсмендер көбөйүп кеткен. Бизнесмендерди кыйнап, ал бизнесмендерди эле кыйнабастан, жөнөкөй адамдарды кыйнабастан мамлекеттик органдарга кол сала башташкан. Мына ошолордун бардыгын тартипке келтириш үчүн не деген эмгек кетти? Ошолор тартипке келтирип, бардыгын мыйзамдуу болуп, бардыгын мыйзамдуу жашап, бардыгы бир мыйзамга баш ийдиришке алып келиш үчүн не деген гана көп кыйынчылыктарды өттүк. Мына ошонун бардыгы эми артта калды. Мындан ары биз өсүп өнүгүшүбүз керек. Ушул жерде оштуктар турасыңар, оштуктар десе ойлобогула мен башка жактан экен деп. Мен да оштукмун. Мен да ушу ошто чоңойгонмун, ошто өскөнмүн, ошто окуганмын. Биз бардыгыбыз билебиз. Мына жакын калай жерлерде бир случай айтып берейин силерге. Силер кээ бирлер ойлойт бул кандай болуп атат экен деп. Силерде мына ушул жерде баягы Досонов Женга деген бир криминалдык авторитет бар, туурабы? Женга дегенде бардыгы унчукпай калышчу. Женгенин балдары, Женгенин чорнойлары, Женгенин кыйындары болуп, ушундай болуп калышчу. Керек болсо биздин коргоргандарыбыз да унчукпай калган. Бир эле случайда айтып берейин, азыр ал кишинин үстүнөн өтө чоң мурда кылып өткөн кылмыштары боюнча процесси болуп атат. Биринчи кылмыштардын өзүнүн жердештерине ушул мына бир случайда айтып коеюн эми, бул уже бул ачылган кылмыш, мына эч кандай жашыра турган секреттен нерсеси жок. Өзүнүн жердештерин мына СИЗОдо наркотикке сайып өлтүртүп 2015 жыл өлтүргөн балдарды мына азыр таап чыктык. Анан дагы көп айтышат, Женга биздин жердешибиз болгон деп. Өзүнүн жердешибизин өлтүрүп атат. Ушул бандиттер болгон ушулардын бардыгы. Ошол бандиттердин бардыгын азыр жок кылынган. Кыргызстандын кайсы булуңгурчунда болбосун бир дагы бандит болбойт мындан ары. Уюшкан кылмыштуу топ деген болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Эгерде оштук баягы канча калган бандиттердин мүчөлөрүнө же башкаларына айтып коеюн. Эгерде бирөөңөрдү ууп калса бир жерден, каттуу жаза тартасыңар, жигиттер. Каттуу жаза тартасыңар. Мыйзамга кайтып, мыйзам чегинде жашагыла. Башында биз ушу бандиттерди жок кылабыз десек, баары күлгөн. Мен үстүмөн күлүшкөн. Койча колуңан эмне келет сен депчи. Колуңан келбейт, бандиттер жок кыла албайсың. Булар болгон, боло берет, бардыгы булардын колунда деп. Мына азыр кандай ситуация болуп калды. Куду ушундай эле ситуацияны коррупция боюнча айтып өтөйүн. Коррупциялык элементтер боюнча. Мамлекетибиздин бардык жеринде коррупция чырмап алган. Техника сатып аласыңбы? Коррупция бар. Жол курасыңбы? Коррупция бар. Имарат курасыңбы? Коррупция бар. Бирөө жумушка аласыңбы? Коррупция бар. Ушундай болуп кеткен. Жөнөкөй адамдарга жашоо жок болуп калган. Жалаң ушу бийликке байып, ушундай үйлөрдү салып, ээлеп алып жүргөндөр гана жашап калган. Эми андай болбойт. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы коррупция элементтерге толук бойдон бөгөт коюу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 21 январь быйылкы жылдан баштап коррупциялык кылмыштарга жаза катаалданды. Эгерде мурда коррупционер бир кылмыш менен колго түшсө, взятка менен колго түшсө, же болбосо бир мамлекеттин бир байлыгын жеп койгон болсо, ал ошо мамлекеттин байлыгын кайра толуктап, тергөө менен кызматташууга барып, жана бардык кылмышты мойнуна ала турган болсо, мыйзамдын чегинде ага штраф менен чыгарып коюшчу. 20, 30, 50, 100 миң сом менен. Эми андай болбойт. Эми азыр мойнуна алса дагы, ошо урдаган акчасын ордуна койсо дагы, тергөө менен кызматташса дагы, эмне кылса дагы сөзсүз түрдө түрмөгө отурат. Мына ушундай мыйзам кабыл алдык. Ошондон коррупциялык элементтерге, баш ийгендерге, коррупция элементтерге барган мамлекеттик кызматкерлерге дагы бир жолу эскертип айтамын. Коррупцияны тыйгылаган. Туура ушул мыйзам кабыл алгандан бери азыр кескин түрдө коррупция азайды. Бирок баары бир жанагы паразиттер, кан соргучтар, анча-мынча майда чүйдө аяктан бияктан алып коеюн дегендер бар. Айрыкча мындан ары биз мамлекеттик деңгээлдеги коррупциянын баардыгын азайттыкпы? Азыр мектептер, больницалар, садиктерге чейин карайбыз. Жакында эле Ошко келип мен бул жерде ГКМда чогулуш өткүзгөндө түштүк
Жанагы эсептөө палатасы түштүк жетекчиси айтты эле, бизде эч кандай коррупция жок, коррупция болсо мен жооп берем, иштен кетүүгө даярмын деп. Мына кече Тогуз-Тородо ошонун бир кызматкерин $3000 пара алып аткан жерден кармадык. Кызматтан кеттиби ошо киши? Я, ГКМ эмес бар жетекчиси бар, кеттиби? Кеттиби? Ну вот, мына сөздөр жооп берсин, кызматтан кетти. Дагы башкаларга да айтамын. Коррупциялык элементтер болсо, жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Мэрияда коррупция болсо, Жеңишбек Шерматов жооп берет. Губернатор жооп берет өзүнүн аппаратында коррупция болсо. Акимдер жооп берет, айыл өкмөттөр жооп берет. Таза иштегиле. Ким мамлекетке таза иштеймин, мамлекет үчүн жанымды беремин, мамлекет үчүн кыйналсам дагы мен кайылмын, бирок иште берем деген адам болсо, ошол адамдар кызмат кылат. А башкача ойлогон адамдардын баардыгын биз тазалайбыз. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, Оштогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ош шаарына эле быйылкы жылы 20 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү. Ош шаарынын өзүнө эле. Жолдорду жасаганга, мына ипотекалык үйлөрдү курганга, техникаларды алганга, жана башкалардын баардыгы 20 миллиарддан ашык акча бөлүндү. Мына Ош облусуна болсо 30 миллиардты тегереген акча бөлүндү, 28-30 миллиард тегереген акча бөлүндү. Ош облусу, Ош шаарына кошулуп 50 миллиард акча бөлүндү. Качан ушундай болгон эле? Эч кандай мындай болгон эмес. Ошо бөлүнгөн акчаларды эми эффективдүү иштетип, ошолордун пайдасын көрүш керек. Ошолордун пайдасы элге тийиш керек. Ошо бөлүнгөн акчаларды иштетип аткан мамлекет кызматкерлер, жеке кызматкерлер баардыгыңар ушуну эсиңерге тутуп алгыла. Эртең жолу куруп аткан жолуңарды текшеребиз. Куруп аткан зданияларды текшеребиз, иштеткен техникаларыңарды текшеребиз. Ошондо ошо илешип калбаш үчүн азыртадан таза иштегиле. Азыртадан таза иштегиле. Урматтуу эл журт, мындан ары дагы ушул мамлекетибизге таза жана көптөгөн кызматтарды кылуу үчүн урматтуу президентибиз Сандыр Кожоевичтин бизге берген тапшырмасы бар. Ошол тапшырмасы аткаруунун негизинде мына Ош шаарында болуп жаткан өзгөрүүлөргө туш болуп атасыздар. Шаарыбыздын мэри Кудайга шүгүр жакшы мэр келип калган экен, жакшы мэр чыгып калган экен. Муну биз үлгү кылып айтышыбыз керек. Жакшыны жакшы деп айтпасак качан айтабыз? Мына ушул кишиден үлгү алып бардык жерлерде иштеп атышат. Бирок мына республикадагы бардык район шаарларда, жерлерде адамдардын үйлөрүн снос кылып бузуп атышпайбы? Ушул боюнча айтып коеюн. Урматтуу жетекчилер, адамдын үйүн бузаардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлө. Ал дагы адам кайсыл бир эмгек менен, кайсыл бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Анан кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президентибиз да ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Ал билбей салып алдыбы ал жерге, мыйзамды бузуп салып алдыбы? Баары бир ал адам жашап атат да эми ал. Жашап атат, анан барып эле анын жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүндү бузуп эле бак талаага бар деп кууп жүрсө, андай болбош керек. Ошону ар бир жетекчилер эсиңерге тутуп алгыла. Анан Оштун мэри бузуп атыптыр деп эле анан баардыгыңар буза бербегиле. Оштун мэри мына азыр мен сурасам, бул киши айтып атат, мен барып сүйлөшүп атам дейт. Үй берип атам, участок берип атам, анча-мынча макул болбогондор да бар. Алар менен дагы да сүйлөшүп атам деп ушинтип айтып атат. Ушинтип гана элдин көңүлүн алып туруп гана иштеш керек. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары да Ошуңуз өнүгүп өсө берсин. Рахмат баарыңыздарга. Мына 2 килограмм күлүш тапшырып атам, 2 килограмм. Мына ушул жакшылап иштетип алгыла эми. Мына кимге беребиз? Сизгеби? Бул деген техникалар, сами фирма техникалары. Самый дорогой, самый кымбат техникалар.
Şu biz zavodun özünden bar alıp geldik. Zavodun özünden bar alıp geldik. Şu bir ekskavator kança turar ekan? En çoğu 120 ming dolar. 120 ming dolar. Bir ölçü. Bir ölçü. Salamu aleykum. Kandaysiz? Жақсыбы, десеңіз жақшыбы? İştegенсizби, білесізбі? Эми бұл техникалардың бардығын мындай не деп коет? Беркелек сіздер. Сіздер аны шопырсызбы? Бұл техникалардың бардығын мындай этият пайдаланыш керек да. Ұрып соғып талқалау деп таштабастан, бұл мемлекет берді деп айтшы. Өзіңіздің машинаңызды меншігіңізді. Машинаңыз бар ма өзіңіздің? Не машинаңыз бар? Ha? Uşa fitti mingende kılıp bilin. Bak o jaksın galiba. Kişilik elleri de var. O kişilik elleri de var. Vardır sen. Kımbat bağlı. Vardır çıkırma. Zavoddan geldi. Bu çoğu 120 ming dolar turar. Kişilik kança turar? Kaçıdan hemen? 60 bin dolar. 60 bin dolar. Tak 60 bin dolar kökeyim bu. Var mı diye? Var. Çoğu var işte. Var işte. Var işte. Vardı bu. Sizlerden koşu bardınlar mı? Hey, var. Karadınlar mı? Bunu tek alıngan teknikalarda efektifliğini karar. Makul Bağasın karagıla, sapatın karagıla, işte bu kiyin söz bulup oturgan bulsun. Makul mu? Uşa bar tekşerip çıktılar. Çoğu var ki. Çoğu var geçti mi? Jakşı oşadı. Uşa bir iş bakan oşar koşu olsun. Bunday teknikalar çok ne? Yok. Ya kaç kadar tevelip yetişmiyor. Bu? Bu vardı. Maslov teknik var. Bunlar dispey zakazmaya geldi. Kaç ay. Bunda yok iken de emirlerde içi. Topu Pekin şehrinde var iken. Pekin'den var alıp geçti. Ya o. Zülüye de donumuz. Elektromobil yok. Aa, elektromobil olsa ün çıkmaydı tamam. Ün çıkmaydı. Aa, süper. Hazırlanacağız. Süper. Uçurup koydum masanızda. Tak. Elektrikçisi ekan. Tak. 6 saat işleydi ekan. Vardı öyle yazıldı. Bura. İşte alasınız siz. Aydap gördünüz mü? Kola mı gelmiş? Yüzünüzü kola mı gelmiş? İtihatlı olan işte ne? Valiteler çok oldu. Bunlar жаңадан оператив etdi. Hem oşunda sizlerde жаңадан штат көбөйдü да. Штат көбөйдü. Айлықтар қанша болды dedi? Айлығыңыз қанша? Айлық hazır 16. Bunlar da hazır aklar kötü. 16 mı? 16 mı? Az. Hazır bunlar жоқ дегенде bir ең аз алды дегенде bir 30 bin alış керек. Көбісі дегенде ше. Tamam. 45 bin dolardan geldi. Narkolar Olur 45 bin dolar da. 45 bin dolar. Harbi. Harbi. 40 bin 500. La bunlardan kişilik var. 10 tonna. Bu 25 tonna oldu. Bunlar Bunlar kişiler ekleri. O narkolar kişiler ekleri. 10 tonna. Aa kaç tane aldık? 26 bin 5 tonna. Tezlik.